Күндердің бірінде bir padişah özünün vazirini çakırıp sen mağa iki adamды alıp gel. En güçlü jana en korkak adamды alıp gel dedi. Vaziri көп ойлана отырбай сыртқа шығып bir ayalды жетелеп алып келіп алдына отырғызып қойды. Мен сені түшінбей қалдым. Мен саға ең күшті, жана ең алсыз болған екі адамды алып кел десем, сен бір эле адамды алып келбедің бе? Десе, падышам, мен сізді түшіндім. Түшінген үшін да тура жоопты бір эле аялды алып келдім. Анткени аял киши, алсыз деп ойлоп атканыңыз туура. Анткени аялы жолдошу, бала чакалары, үй бүлөсү түгөл жанында турган кезде аялдан коркок адам жок. Көчөдө бир нерсе шыбырт десе да атасы карап коюңчу бирдемке шыбырт деп атат эшикте деп калат дейт. А эгерде жолдошу жок болуп, балдары үйгө келбей калса, ал аялдан айбаттуу инсан калбай калат. Ал аялдан күчтүү инсан калбай калат. Үй бүлөсү түгөл болгонго чейин керек болсо жолдошу дүйнөдөн көз жумса да аял башы менен ал эркектен күчтүүрөөк перзентинин бардыгын айбаттуу жүрөк менен карай берет. Андыктан аялдан өткөн күчтүү инсан жана аялдан өткөн алсыз инсан жок падышам деген экен. Андыктан эң күчтүүлөр жана жакындары жанында болгондо эң коркоктор кош келипсиздер. Семинарды баштайын. Өзүңүздөрдө кенен кармаңыздар, эркин кармаңыздар. Эми ушул эшиктин жанында тургандарды болсо, кичпейлдикке монон ал жакка келип алыңыздар, же ошол жерден коридордон момунда келиңиздер, ишигиса жакындаңыздар да. Менин кыял чабытымды бузбаңыздар, кичпейлдикке суранам. Телефонуңуздарды үнсүз абалга алып коюңуздар. Видеого тарсаңыз деле мейли каршы эмесмин, сүрөткө тарсаңыз деле каршы эмесмин, диктофонго тарсаңыз деле каршы эмесмин. Эртең YouTube'га чыгарып шермендем чыгарсаңыз да каршы эмесмин. Болгону семинарымда тынч отуруп бериңиз балдар. YouTube'ga чыккан видеолорду башкаларды биз жөнүндө чыгарат, блогерлер башка. Мен өзүм жеке PR менеджерим жок, же бир башка YouTube каналым жок, башкам жок. Бирок YouTube'дун астындагы комментарийлерди, мен жөнүндө жазылган комментарийлерди окубай эле коюңуздар. Мен кетип нервим чарчап эмне кыласың, окубай эле кой. Андан көрө чындап айтайын. Анткени комментарийге карасаң, тиги жерде жамандап жазып аткан болот. А жамандап жазып аткан киши менин семинарыма бир да катышкан эмес. Ошон үчүн эмне кыласың? Из глаз долой, из сердца вон деп коет орустарда. Көздөн алыс болгон көңүлдөн да алыс болуп калат экен. Ошон үчүн эмне анын көзүнөн алысмын мен, көңүлүнө да кире албайт экенбиз. Ошондон мен ага кыргыздын бир сөзү бар. Баарына жагайын десең, бирине да жакпайсың деген кеп бар да. Ошон үчүн бирине да жагабайсың, баарына жагам дей берсеңчи, сизге жагайын деп жүрсөң, өмүр эч кимге жакпай өлүп кетесиң. Ошон үчүн эмне кыласың? Өмүрүңдө эң болбогондо өзүңдүн жакындарыңа жакканга аракет кыл болду. Мен 6 миллион элге жакканга талпынып ар бирине аракет кыла албайм. Ошон үчүн мен муну колдогум келбейт да. Кайерде жүрөт дагы бирөө? Өчүрүлө салайын болду керек. Мен угузам. Мен силерге окшоп назик сүйлөбөйм мен. Даярсыздарбы? Анда баштадым. Ар бириңиздерден суранам. Жагынуунун этабы бар. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө болсун. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө. Аллах Таала сизди жагып атканынын себебин билгиңиз келеби? Анда кылып аткан ишиңизде ийгилик болуп атса, анда демек Аллахка жагып атыпсыз. Ал ийгилик ибадат менен коштолуп аткан болсо гана. Түшүнөр болдубу? Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу менен болуп аткан болсо гана. Ар бир өмүрдө өсүү, бийикке чыгуу болот, бийиктен түшүү этабы болот. Өмүрдө адам пендесиде күчкө толгон пиги болот, андан түшүү этабы болот. Байлыкта ошондой бийигине жеткен учур болот, анан түшүү этабы болот. Билимде ошондой, илимде ошондой бийикке чыккан этабы болот, анан түшүү коркунуч этабы болот. Түшпөй калат кимдер? Алган илимине такыбалуу болуп жашагандар гана. Эгерде илимине, ибадаты менен, илимине, амалы менен жашабай калгандар, алар ылдыйга түшүп кетет. Кудай сактасын. Кече менмин деген агайың, устазың бүгүн элдин ичинде шермендеш чыгып жүрөт. Эмнеден? Такыбасында, башкасында
болбогонун айынан түшүп кетет. Аллах сактасын. Антан Алла Таала ар бирибиздин зээнибизди ачык кылсын, эки дүйнөгө пайдалуу илимдүү кылсын, жана жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын баарыбызды иншалла. Амин. Экранда менин проблемам эмес деп жазып койдум. Кээ бир көйгөйлөрдү санап өтөм, кээ бир көйгөйлөргө токтолуп өтөм. Менин проблемам эмес, бекерли келипмин, каяктан эми сен да бас десең келе бериптин да, деп бири-бириңди күнөөлөбө. Билем мен, андай экранга көңүл буруңуз. Күндөрдүн биринде бир кишинин короосуна чычкан басып кетет. Басып кеткен чычкандан адам кутулуу максатында коронун бир четине капкан коюп коет. Азыркы чычкандар акылдуу, алар күндө капканда айланып жүрөт. Айлана берип тиги чычкан зеригет да, чарчайт да, бир күн кородогу короско келет. Ай короз, муну капканда алып койбойлу, баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Качанга айланабыз? Десе короз айткан экен, менин проблемам эмес, башымды оорутпа, бар өзүңдүкү өзүң чечип ал деди. Ошентип айланып жүрүп кородогу койго келет, кой да ошентип жооп берет. Уйга келет, уй да ошентип жооп берет. Ошентип баардыгы айлана бере, акыры күндөрдүн биринде бир жылан куйругу менен чыгып калат. Жыландын буту жок, тигини түрүп чыгыр бергидей. Короодо капкан менен ары бери буйталап отуруп, короого чыккан кожоюндун аялын бутунан чагып алат экен. Акыры аялынын бакырган үнүн уккан жолдошу келип, аялын больницага апарып ооруга караттырат, дабалаттырат, бир апта, бир ай. Акыры доктор айтат: "Биз жетеринче карадык. Эми алып чыгып кете бериңиз. Бирок сизден сураныч, күндө укол капельница ала берип, аялыңыздын ашказаны бир аз алсызыраак, үйгө барса, мүмкүн болсо жеңилирээк тамак бериңиз, мүмкүн болсо тоок шорпо бериңиз" дейт. Үйгө келген кожоюн келер замат муну тоок союп берет. Баланчанын аялы ооруканадан чыгыптыр, жүргүлө кабар алалы деп, коло коңшу дос туугандын бардыгы келсе, "Кой эми, элдин баары келип атат, мына койду союп, кичине кудай өткөрүп коеюн" деп койду союп берди. Денедеги уу толук тарабаптыр, күндөрдүн биринде аял көз жумганга туура келди. Ал эми кара ашына мына уйду союп бергенге туура келди. Бирок маселенин кызык жери, проблема меники эмес деген ушул үчөө болчу. Проблема меники эмес деген ушул үчөө болчу, бирок проблема меники деген чычкан эмигече тирүү жүрөт. Урматтуулар, мен буну атайын айтып атам. Кээ бир маселелерде проблема меники эмес дебеңиз. Каяктан да айтып атат башка дебеңиз. Бул проблема бүгүн сиздики эмес болсо дагы, эртең мунун жыйынтыгы, зыяны сизге тийбесе, сизден кийинки муунуңузга тийип калуу коркунучу бар. Ошондон бисмилла, кээ бир көйгөйлөргө хай деп көңүл сыртынан карап койбоңуздар иншалла. Бисмилла. Андай болсо, сүрөттөр менен бир саякат кылайын. Англис тилинде warming up деген сөз бар. To warm it up. Warm up. Тагыраагы ойготуп алуу, бир силкип алуу, бир бери жака концентрацияны буруп алуу деген мааниде келет. I want just to warming up you all, you girls and mothers. You're welcome to my lecture. Сабагыма кош келдиңиздер. Мен сүрөттөр менен сиздерди бир аз ойготуп алып, кыял чабат концентрацияңызды бир жерге чогултуп алгым келди. Анткени араңыздарда кээ бирлери бар, кыялында Индияда пил минип жүрөт. Баягы келгиле. Даярсыздарбы? Пилден түшкүлө, келгиле бияка. Урматтуулар, мусулмандын мусулман үстүндө 5 акысы бар. Ошол 5 акынын бирөөсү да саламга алик алуу. Кимдир бир ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам дешке акысына кирип калабыз эгер айтпасак. Милдеттүүбүз. Дал ошол 5 акылардын биринчиси да саламга алик алуу тарат. Кийинкиси да оорулууну зыярат кылуу, чакырган жерге баруу. Ал эми андан кийинкиси жаназа, маркумдун жаназасын окуп коюу, дагы бирөөсү ким айтат? Чүчкүргөнгө ярхамакалла сак бол дейт. Урматтуулар, демек да ошол 5 милдеттин бири катары чакырганга жооп катары келдик биз. Бирок ушундай бир улуу сөз бар аталарыбызда: жакшы көргөн адамымдын суранычы буйрук менен барабар деп коет бизде. Ошондон эмне кылыңыздар, жакын адамыңыздар суранса, буйруктай кабыл алып, кыздар айрыкча элбек болгула, эптүү болгула. Анткени азыркы энелер эптүү келинди жакшы көрөт. Эстүү келинди жакшы көрөт, септүүсүн эмес. Сепке келген төшөгүңдү башыңа үйүп чыгарып койдун арака. Ошон үчүн эптүү болгула, эстүү болгула. Мен семинарды баштадым. Бирин көрүп пикир кыл, бирини көрүп шүкүр кыл. Кээ бир сүрөттөр жан дүйнөңүздү кейитиши мүмкүн.
Ошон үчүн ачууда болсо көрсөткөнгө мажбурмун. Анткени сиз бул сүрөттү көрмөйүнчө өзүңүздү өзүңүз жемелеп, неге мен ушундаймын, жашоодон тоюп кеттим, вообще кыйналып кеттим деп жашап атабыз кээ бирлерибиз. Алтсаныбыз аман туруп шүгүр келтире албай атабыз. Ошон үчүн кээ бир сүрөттөргө мынаны эмнеге чыгарды экен деп мага жаман көрбөңүздөр. Эда, алыста балам канттың экен. Энелерибиз кайсы абалда болбосун, биз бүгүн кычырап жүрүшүбүз мүмкүн. Айрыкча студент кыздар барсыздар. Окууда жүрөбүз, башкада жүрөбүз, бирок айылдагы апаларыбыз ушул абалда. Алыста балам канттың экен сүрөтүнөн. Менин апам деп тарткылагандар картайганда сенин апаң деп түрткүлөп калбасын. Аллах өзү сактасын. Урматтуулар, апаңыздар урушкан болсо капа болбогула. Апаң бар экен урушуп атат, Кудайга шүгүр. Апаң урушпасын десең, апаңдын көңүлүн алып алды. Сүйүнтө бер. Бизде бала кезибизде айылда, Өзбекстанда чоңойдум мен. Бизде бала кезибизде ат араба менен аттар деп коет эле. Аттарда бүт нерсе сатып келет эле. Элайлары кел, пфайлары кел деп бакырып келет эле. Элайлары кел деген элек ап келдим деп, пфак деген шарап келдим. Элайлары кел, пфайлары кел деп бүт нерсени ап келет. Ушундай чуркайсың, мороженасы бар, башкасы бар, чуркайсыңдагы, мороженое сатып келгенин угуп калсаң, ушундай апама эркелеп барам. Башкалардын балдарына окшоп, мороженое берең деп жер тепкилеп ыйлабайт элем. Жөн эле тиги мороженечини токтотуп коюп, туруп азыр деп. Ушундай үйгө кирем да, апа, она киши мороженое аласыңарбы дейт, не деп кояйын дейм. Десем, чокуң, мә деп, бар деп. Эркелеп койнуна кире бер. Апаң сени урушкан менен, сени менен адам болсун деп урушат. Эч качан апага таарынбагыла. Айрыкча кыздар, бир нерсени айтайын. Намаз оку. Орозоңду тут, зекетиңди бер, ажылыңа бар, не кылсаң кыл. Муну Аллах кабыл кылыш кылбашы Аллахтын колунда. Бирок шунча нерсенин жанында ата энеңдин дуасын ал, жаннатка кириштин эң оңой жолунун бири турат. Ата эненин дуасын алып, ата энени ыраазы кылып, жаннатка кириштин эң оңой жолу бар экен. Ата энени какшатып коюп, таштап коюп, өзүнчө Аллах момун болуп жүргөндөр толтура. Түсінілді? Бейішке кірісін ең оңай жолы тұрған кезде, не өзіңерді қинап атасыңар? Мынаңды қыл, мұны қабыл болуш болбошу Аллахтан тұрат, бирок мұны қылу менен бирге ең оңай жол мына тұрған кезде, атаң менен апаңдын дуасын, ыраазысын ал дагы бейішке кірісін ең оңай жолу ошол жерде ыраазысын алып. Анткени атам тирүү болгондо, апам тирүү болгондо мынтет элем дегендер толтура. Ошон үчүн ата энеңер барбы, семинардан чыгарыңар менен ата энеңер жакын болсо зыярат кылгыла, алыс болсо телефон менен зыярат кылгыла. Эгерде ата энеңер жок болсо, ата энеңдин артында калган бир туугандар менен катташкыла. Бекем болгула. Пайгамбарыбыз алейхиссалам да кутбага чыгып аткан кезде 3 жолу амин деди. Сахабалар таң калды. Эмне үчүн 3 жолу амин дедиңиз? Мен кутбага чыккан кезде Жабраил алейхиссалам келип дуа кылды, мен да дуаң кабыл болсун, амин дедим. 3 жолу дуанын бирөөсү дагы ата энеси бар туруп, ата энесин ыраазы кылып, жаннатка кирип кете албаган адам болсо, мурду жерге ишкалансын деди, мен да амин, ошондой болсун деп салдым деди. Түшүнүп атабы? Демек, ата эне өтө маанилүү турат. Ошондон ата эненин дуасын алып калууга чамданыңыздар, аракет кылыңыздар, чуркаңыздар. Кыргызстандын келечеги жаштардын колундабы, же мастардын колундабы деп койдум. Жайлаппынбы? Урматтуу коом, мына ушул баланын ушундай болуп тарбияланышында эне деген чоң мектептин жаракасы бар, ошон үчүн. Энелер, балдарды күнөөлөбөгүлө. Эне деген мектептин жаракасы бар, ошон үчүн. Энелер, өтө кылдат болгула. Сиз менен биз өзүбүз эски аталардын, апалардын айырмасы кандай айтайынбы? Эски аталарыбыз өзүнө аял издеген эмес, төрөлө турган балдарына апа издеген. Эски апаларыбыз өзүнө күйөө издеген эмес, төрөй турган балдарына ата издеген. Мына разница каякта болот. Ошондон азыркы жаш келиндердин бардыгына суранам, кыздардын баарына суранам, турмуш кура элек бойдоктордун баарына суранам. Ай, сүйөт экен, тие берем деп ойлобогула. Эртең турмуш башка, жомок башка ал, сказка башка ал, ак ат минген тиги султан башка алар, башка ал.
Ошондон эмне кылгыла? Илим, билим, адеп ахлак. Bu öte manilүү. Ошондон кеңиздер көңүл бургула. Эне деген мектеп. Кыргызда бир сөз бар. Энеси жакшынын балдарынын баары жакшы, атасы жакшынын балдарынын бири жакшы дейт. Баары жакшы эмес бирок. Энеси жакшынын балдарынын баары жакшы, атасы жакшынын балдарынын бири жакшы. Көрдүңүзбү эненин жакшылыгы? Бирок ушул макалдын тескери тарабы бар. Энеси жамандын балдарынын баары жаман, атасы жамандын балдарынын бири эле жаман. Түшүнүп атабы? Баары жаман болбойт. Демек, эне деген чоң мектеп. Жөнөкөй бир мисал. Балдарыңызды Алла деп тербетесиз. Керек болсо Алдейдин тарыхы Аллага барып такалат. Эскиден энелерибиз балдарын термет аткан кезде Аллах Тааланын 99 атын айтып, Я Джамил я Аллах, я Кариб я Аллах, Аллах деп тербеткен. Баласын эмиссе дарат менен эмискен. Көрдүңүзбү энелердин арылуу кайда калды? Мына ушул жерде болчу. Biz ona Alla деген сөздің манысы қаяқтан келіп отқанын ұмытып қойдық. Дословно которуп берсе, маниси көңүлдө. Керек болса маданият деген сөздің өзөгү Мадинага барып такалат. Ошондон эмне кыласыз? Демек, ар бир сөздө чоң бир маани мазмун жатат. Энелер, мынандай балдардын коомдо пайда болгонунун себеби энелердин эне мектебинин тагыраагы апалык улуу милдетти аткарып аткандагы алсыздыгынын айнан болуп атат. Бир эле аталарга күнөөлөрүңүздөр. Энелер өтө маанилүү. Баалуулук ар кимде ар түрдүү. Кимдир акчаны, кимдир бала бакчаны баалайт. Урматтуу энелер, урматтуу жеңелер, урматтуу кыздар, болочок энелер. Акча менен баалабаңыздар. Бир аздан кийин мен семинарымда бул акча тууралуу токтолом. Бирок эч качан, эч кимди акча менен баалабаңыздар. Сыртта короодо сатып алаткан бакты, көчөттү жалбырак үчүн албайбыз. Бере турган мөмөсү үчүн сатып алабыз. Алма багын бир көчөттү сатып алып атканда, анын жалбырагы кооз экен деп сатып албайбыз. Анын бере турган мөмөсү үчүн сатып алабыз. Мынау гүлдү дагы кооздук үчүн алып аткан жерибиз жок. Мунун бере турган жыпар жыты үчүн алып атабыз. Жалбырак үчүн алган жерибиз жок. Дегеним, эч качан эч кайсы адамды жалтырап турган кийим үчүн баалабаңыз. Анын илими менен баалаңыз. Кийими менен эмес, билими менен. Урматтуулар, мына бул жашоонун гүлү мына ушул. Кытай чыгарды. Чотки, кооз, сонун көрүлөт. Аябай сонун. Бирок не жит бар, не башка бар, не бир өрттө бирсең керек болсо зыяны сагат ийет өзүң өлүп каласың. Бул жашоонун напсинин каалоосу да куду ошондой. Бул жашоонун напсинин каалоосу да куду ошондой. Кооз көрүнгөн алдамчы нерселер менен алданып жүрө беребиз. Ошон үчүн келиңиздер, мынандай алдамчы нерселерге алданбаңыз. Аллахтан корккон инсандар акырет үчүн даярданат иншалла. Бисмилла. Авалыңа шүгүр келтире алган адам гана бактылуу. Хадис. Ким бактылуу? Пайгамбар саллаллаху сураган кезде сахабалар, миллионер адам бактылуу, мындай адам бактылуу? Жок. Авалына шүгүр келтире алган адам гана бактылуу деди. Башка адам эмес. Ишенесизби? Гилтеген асабняк үйлөрдүн жанынан өтүп барат, ичи ызы чуу, урушуп аткан. Жөнөкөй бир кепеде жашап аткан инсандын үйүнө кирип барсаң, бактылуу жашап атат. Бакыт байлыкта эмес, бакыт үйдө эмес, бакыт асабняк виллада эмес. Авалыңа шүгүр келтирип алды. Кечегинде мен 3 декабрь күнү жанагы эл аралык майыптар күнү майрамында Алайда кызмат кылып калдым. Ошол жерде атайын оператор менен ар бири менен тарттырдым адамды. Майыптар отурат, бүт кызматкерлер. Мен аларды майып дегенден тартынам. Алар майып эмес. Бирөөсү кулак укпайт экен, бирөөсү таяна таян, бирөөсү буту баспайт, бирөө мындай экен. Алар майып эмес. Чыныгы майып ким айтайынбы? Кече ана жерге жалаңа чыгып алгандар майып. Алар эмес бирок. Ошолор майып. Мен тиги майып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эмне кылдым? Отургузуп алып туруп, кана кимиң мына хадисте айттым да, араңарда барбы? Мен бактылуумун деп айта ала турган адам барбы? Чык бияка десем, байкуштар тизилип кетти тиги жерге батпай. Мошу абалы менен келди дагы микрофонду алып камераны карда, мен бактылуумун, Аллахка шүгүрлөр болсун деп айтты. Ана жерде алтсан аман турган адамдар ыйлап жиберди. Урматтуулар, бактылуусуңарбы? Анда бактылуудай жүргүлө.
Урматтуу аял заты, балдарыңардын бактылуу болушун каалайсыңарбы? Унутпагыла, өзүңөр бактылуу болмоюнча эч качан балдарыңар бактылуу болбойт. Эч качан. Өзүңөрдү бактылуу сезгиле. Мен бактсыз болсом майры, балам болсо болду деп өзүңдү шул абалың менен балам бактылуу болот деп ойлобогула. Өзүңөр бактылуу болмоюнча балдарыңар бактылуу болбойт. Өзүңүз бактылуу боло биринчи. Өзүңдүн абалың бактсыздык учурду пайда кылып атабы, анда ошол маселелерди чечкенге аракет кылыңыздар. Күйөөңүздү тийип алган болсоңуз жаман көрө бербеңиз. Аллах Таала сизге жаман көрсөткөн нерсенин астында жакшылыкты жашырып койгон. Жакшы көрүң аны. Сыйлаңыз. Атасы дең бүгүн барып чочуп кетсин дегем не ойлоп койдум. Тынчтыкпы, тынчпы? Ошондон келиңиз, шу нерсеге үйрөтүңүз. Бисмилла. Ич чек сайын. Сенин балдарың мунун барына жооп берет. Мына баланын ушундай болуп төрөлүшүнө өзүнүн күнөөсү жок эч качан. Ичип чегип сайынган ата менен апанын күнөөсү бар. Ошон үчүн энелер, сонанам караңыздар өзүңүздөрдү. Жашоом жаман деп өкүнгөнсем белең. Биз белек ал Африкада ушундай абалда жашап аткандар бар. Кудайга шүгүрбүзбү? Кудайга шүгүр заманда жашап атабыз. Байпак жамалбаган заманда жашап атабыз. Биздин балдарыбыз азыр танканын огунан, үнүнөн, бомбанын үнүнөн чочуп кетип ойгонуп аткан жери жок. Ойгонсо азандын үнүнөн ойгонуп атат, мечитке жакын жерлер. Болду, башка жок. Ошондон келиңиздер. Кудайга шүгүр заманда жашап атабызбы? Анда ушул шүгүрчүлүктүн акысын берели. Аракет кылалы. Кудайга шүгүр дейли. Тиштери курт жырткычтын да өз баласына зыяны тийбейт. Мына арстан баласын жеп аткан жери жок. Уясынан алыс кеткен үчүн көтөрүп келатат. Бирок баласына зыянын берген кишини биз жырткыч деп айтабыз. Жок, жырткыч да андай эмес. Айбан да андай эмес. Андай эмес. Сен эч ким ата-энеңдей сүйгөн эмес. Болгону сен аны кеч байкайсың. Урматтуулар, ата-эненин кадырын кеч байкайсың. Өткөндө бир энелерге семинар берип атканды айттым эле. Bir kelin ata-enesi жок жетим өсүптүр. Ошо келинди алыптыр дагы. Келиндин эң чоң өксүк уккан сөзү жетим деген сөздү кайын журтунан угат экен. Элиң отуруп калайын жетим. Баары жетим дегенди аласың да, бас бияка дейт экен, байкуш өксүйт экен. Анан эмне кылдым? Тиги энелерди алдындагы семинарда айттым. Урматтуу энелер, бай чоңоюп калган кайын энелер. Сиздин энеңиз барбы өзүңүздүн? Жок. Апаңыз барбы? Жок. Атаңыз барбы? Жок. Аны сен деле жетим экенсиң го. Эмне кыласың анан жетим деп? Ачык айтайын. Не болсо болсун, бирок ана келин өзүнүн үйүнөн чыгып келатканда билегин түрүнүп, барайын ушу кайненем сазайын берем деп келген эмес. Түшүнүп атабы? Келин да бирөөнүн аманаты. Унутпаңыздар. Келинди кызындай колтугуна кирите албаган кайнененин өзүндө проблема бар. Муну да унутпаңыздар. Энелер, келин да бирөөнүн аманаты. Буга дейт апаңыздар. Ошол эле учурда келиндер унутпаңыздар. Аял киши күйөөсү разы болмоюнча жаннатка кире албайт. Эркек киши ата-энеси разы болмоюнча жаннатка кире албайт. Кара шариаттын мыйзамын кандай бири-бирине чебердик менен баш ийди. Бизден наоборот тескерисинче ата-эне баласына жаннат, бала катынына жанып калды. Шундай заманга келип баратабыз. Шундай жаш балдар чыкты. Угуп отурсаң шундай дейт. Атам айта берет. Баары бир апамдын айтканын кылабыз деп атышат. Шундай заман келдик. Ошондон келиндер кыйраттым дебеңиздер. Колубуздан балекет келбейт, ачык айтайын. Бактылуу болушун эң оңой жолу. Күйөөгө чыккан келиндер уккула. Бактылуу жашайм десеңер эң оңой жолучу. Эриңди тарбиялап өстүргөн энеңдин, тагыраагы кайын энеңдин колтугуна кирип ачар-бачар болуп кет. Сени сүйбөгөн эркектин көзү көр экен деп айтам ошондо. Сен кайын энеңди колтуна кирип, апа анаңызга бир бала деп койсоңуз деп жашай бересиң. Сонунда ушу мен келин болгондобу маш. Айтор, ушундай. Келиндер, бактылуу жашагыла өзүңөр. Өзүңөр бактылуу болмоюнча балдарыңар бактылуу болбойт. Ал эми силер бактылуу болушунун эң оңой структурасы ушул. Эриңдин энесин, атасын сыйла, койуна кирип кет. Сенден өткөн бактылуу адам жок. Тура эне, жайладым эң туура айттым. Кеттим анда. Бир кезде ушул калемди белекке берсе кубанган элең. Бүгүн сага калем берейинби, кубанбайсың. Бүгүн шүгүр келтире албай калды. Бүгүн мо топук жокму? Жан дүйнөң ток жашабай калды. Кудайга калем берсе сүйүнбөй калдык биз.
Бүгүн бизди сүйүнтүш үчүн bir машина Honda Fit сатып бериш керек, анан сүйүнөбүз. Агачы жөнөкөй нерсеге сүйүнбөй атабыз. Сүйүнгүлө, ыраазы болуп жашагыла. Илгери биз кичинекей нерсеге жарым жыл сүйүнөт элек. Азыр биз болсо чоң нерсеге жарым саат сүйүнбөй атабыз керек болсо. Жарым жыл сүйүнөт элек. Ошондон урматтуу жаштар, сүйүнүп жашагыла. Ыраазы болуп жашагыла. Жашоодон рахат алышты өзүңөрдөн өзүңөр баштагын. Акча сени өлүмдөн куткара албайт. Бүт нерсени акча чечет деп ойлобоңуздар. Апа, эмнеге мени капа кылып атасыз? Сигарет чеккен кыздар, биз машина айдаган аялдарды көрсөк таң калат элек. Ал эми аялдар сигарет чегет деген нерсе оюзга келбеген эле ал кездечи. Азыр машина нормалдуу көрүнүш, бирок сигарет чегип, арак ичип, кальян башкасы менен отурат. Мас деге. Караңыз. 100 000 сомго күйөөсүн сатып берген аялдын окуясын уктум. Элестет. Аялы акча иштеп, бизнесмен, көп иштеп жүрөп бүт, эгиз балдарын башкасын үйдө карап күйөөсү турат. Bir gün biznesmen менен жүрөт, тиги аял курбулар менен отурган кезде күйөөсү ошол моментте жүк көтөрүп келип калат. Аял киши эмне иши отуруп, аяш деле биз менен отурсун деп келди, отурат. Анан ушундай сөздөн сөз чыгып кетип, мастыктын айынан эмне кылды? Шудай эрбе иштебегенден кийин деп. Берки ортагыда сатасың мага десе, сатам дейт да. Канчага десе 100 000ге сатам. Берки ортагыда көгөргөн экен, сумкасынан 100 000 алалан ташап коюп туруп, эрин жетелеп чыгып кетти. 100 000ге. Ошол окуядан кийин, бу болгон окуянын бири, урматтуулар. Урматтуу аялдар, дүйнөнү тапсаң дагы бир тыйынга татыбайт айтып коеюн. Күйөөңдүн уруксаты менен иштесең иште, болбосочу аялсың бе? Мен иштеп акча тапып чарчап кеттим, Аял болгомда төрөп коюп эле, анан алып келген иштетип жүрө бермекмин, ачык айтайын, Шунчалык сонун укуңар бар, пайдаланып алчу. Эмне кыласың, өзүңөрдү кыйнайсыңар дейм да. Дагы чыгып төшүңдү чийип, не кыласың, аялдар укугу бар. Ислам дининен бөлөк бир да динде аялдарды мынчалык коргогон эмес. Аялдардын укугун бир гана ислам дини сактаган. Башка динден биринде жок. Бүгүнкү башка өзүмдүн денем өзүм билем дегендер. Өзүңдүн денең өзүң, атаң кулак акмак. Ондо өзүңдүн көңүң да өзүңдүкү жеп ал болбосо. Урматтуу аялдар, көзүңөрдү ачкыла, андай эмес. Ислам дининен бөлөк эч бир жерге бар, бир жерден акыйкат таппайсыңар. Ошонтун ислам дининдеги жеңилдикти өзүңөргө оордук сезбегиле. Кээде биз маселенин арчагын карабайбыз. Сени тыйынчыкан дейбиз. Биз муну жерде карайбыз, тыйынчыкан эмес болду, аюу болчу да. Муну жерде эле карайбыз болду. Бүгүнкү күндү карайбыз болду. Сабырдуу болгула. Bir ejekesi mага айтат да. Менин дейт, Идирисбекке дейт. Угутам. Күйөөгө чыккан эжеке. Менин эки өзүмдүн жеке өзүмдүн эрежем бар дейт. Ошо эки эрежесин сиздерге айтайын. Биринчи, күйөөм менен урушуп кетөбүз, айтышып кетөбүз дейт. Ар бир үй бүлөдө боло турган нерсе бул. Күйөөм айтышканда мага урушуп, сөгүп атат, мен жооп бербейм. Биринчи эрежем ошол моментте эртең айтам деп чыгып кетип калат. Болду. Эртең баланы эсимен чыгып калат дейт. Ошол моментте айтсам билем, бир коет, мен билем аны дейт да. Эртең айтам мен сиз деп туруп, ушундай кетип калат. Болду дейт. Эртеси күн келип кандайсы отурат? Баягы жок, уруш жок, болду. Эртең айтам кетип калам, болду. Болду, сонун. Экинчи эрежем. Күйөөм келет, меймандар келип кана тамак десе, азыр 2 мүнөт дейм да. Ашу мен 22 мүнөттө тамак пишет. Аны да билем, зато 2 мүнөт деп коем болду. 2 мүнөт. Эреже сонун. Азыр 2 мүнөт тура туруңуздар. Аны да жылмайып 2 мүнөт тура туруңуздар. Болду. Жылмайып туруп, кабагыңдан кар жаап, уу берсең да жылмайып берчи, адамга окшоп. Келиндер, бул өтө маанилүү. Музурайып турсаң, ким сага келгиси келсин? Келиндер ушундай үйгө келген конокто бездирип коюш келиндин колунда. Ата эркекшин колунда эмес. Ушундай келаткан конок, ушундай тамак чайнай тап келип туруп, конок жанында. Мынтип эле коюп койсоң, болду, бүттү, экинчи келбейт ана конок. Элестет, мына мынтип эле коюп койсоң, болду, келбейт ана конок, бүттү. Коноктун көз алдынча балдарың да урушпаган. Жана турбайсың, эмне атасың деген сөз. Аналарым кетпеди, отурат мага окшоп деген эле сөз. Айырма жок. Ошон үчүн да жакшы аял көңүлүңдү шат кылат, жаман аял тууганыңды жат кылат. Үйдүн куту силерде, кыздар. Бардык нерсе үйдүн куту берекеси силерде. Ошон үчүн аял киши үйүңдө
Nur бол, жайнап тур. Эркек киши сага сыртта кул болуп иштеп берет. Бүгүн ажырашуулардын кайсы бир деңгээлде себебин айтайынбы? Аялдар 99% аялдар үчүн жасаңасыңар. Эркек үчүн жасанбайсыңар силер. Аялдар үчүн жасанасыңар. Тойго барсак да, муну мурдагы тойго кийген жаңы алыш керек. Ким көрүп калган? Аялдар көрүп калган. Биз эркектерге баары тойдо касымен жүрөрбүз биз. Өзүбүз үйлөнгөндө касымен жүрөрбүз. Аялдар 99% аялдар үчүн жасалат. Ачык айтайын. Ошол эле учурда аялдар үйдүн куту берекеси сиздер дедим. Ажырашуунун себеби да ушул жерде. Аялдар биринчи эреже унутпаңыздар. Өзүңдүн күйөөңдү жумушка кетип баратканда туруп узатып, жумуштан келгенде ордуңдан туруп тосуп алышты үйрөнгүлө. Экинчи эреже, өзүңдүн күйөөң үйгө келип атканда күндө бир эле жолдошуңдун өзүн үйгө мейман келатат дегендей сезим менен тосушту үйрөнгүлө. Мейман келатат дегенде үйдү тазалайсыздар го? Кудусунда үйдү тазалагандай эле, күйөөм келатат деп үйдү тазалап, күйөөм келатат, атаң келатат. Ана ошондой бир сүйүүнү менен тосуп алгыла. Куда азыр жаш балдар аяз ата дегендей, атасы ана ошондой тосуп алып үйрөнгүлө. Эгерде ушул мамилени кылып турсаң, любой эркек эшиктен батыраак аялыма барайын деп шашып келет. Батыраак. Келер замат эшикти ача, каякта жүрөт, саат канча эмне болсо, ана эркек келгиси келбейт үйгө, ачык айтайын. Ошон үчүн аялдар бардыгы сиздерде. Урматтуу аялдар, мен эркектер үчүн отдельно бул башка сабак берем, бирок аялдар үчүн аялдарга тиешелүү жаңган айтып атам. Билем, эркектердин да толтура күнөөлөрү бар. Бирок аялдар өзгөчө. Эркектерге баары малпан болсо да жашай берет дегилерчи. Эркектерге баары. Бирок аял киши акылсыз болсо, ал жашай албайт. Бир тейип чыгарып коет сени нарага. Түшүн айтайын. Бир тейип чыгарып коет. Келген жериңе жоголду айтып коет нарага. Аял киши акылдуу болсун. Аял киши эркектен экесе күчтүү болсун керек болсо. Күчтүү дегенде жан дүйнө руханий тараптан күчтүү болсун. Аял киши кичинекей кезинде кимдир 3 кыз, 2 кыз, 1 кызчы, мейли 1 кыз болсо да тарбиялап өстүрсө, ыймандуу кылып, адеп ахлактуу кылып күйөөгө узатса, ошол ата-эне жаннатка кирет. Демек, кыз бала кыз кезинде ата-энесинин жаннаты. Пайгамбар саллаллаху хадисинде эмне деди? Үйлөнгүлө ыйманыңардын жарымын толуктагыла деди. Демек, аял болгондо күйөөсүнүн ыйманынын жарымы бейиш энелердин таман астында де. Апа болгондон кийин жаннат таманында. Кандай сонун карачы. Кыз кезинде, кичинекей кезинде ата-энесинин жаннаты, күйөөгө чыкканда күйөөсүнүн ыйманынын жарымын толуктады. Ал эми өзү апа болгондо таманында бейиш бар. Кандай сонун Ушуларды укканда сахабалар аял болгусу келип кеткен Чыны. Эркектерге айтпачы, эркектерге кандай хадис бар ушун? Бар ушундай? Жок мындай нерсе. Антан аялдар эң сонун мүмкүнчүлүк бар экен, аны колдон качырбагыла, колдонгула, пайдалангыла ошону. Иншалла. Эң оңой жолу. Үйдө силер ушундай кыргыздын бир макалы бар. Жаттап алгыла ар бир аял. Мээңе жаттап жүрөгүңө орнотуп ал. Жакшы аял бороондогу боз үй болот, жаман аял боз үйдөгү бороон болот. Көрдүңбү? Жакшы аял бороондогу боз үй болот, жаман аял боз үйдөгү бороон болот дейт. Көрдүңөрбү? Боз үйдүн ичинде бороон болбогула. Бир аксакал эшикти суугута турса, ата үйгө кирбейсизби десе, бороондо сууктам эмне бар? Кириң үйгө десе, ата айткан экен. Балам, эшиктеги бороонго караганда үйдөгү бороон катуу болуп атат деген. Ошон үчүн кыздар, үйдөгү бороон болбогула. Тескерисинче бороондогу тынч үй болгула. Бул өтө маанилүү. Алар деле бир уртам арактан башташкан. Мына. Адамдагы кызыгуу сезими сооп иштин атасы болсо, күнөө иштин апасы болот. Сен кызыкканың үчүн Куран алып окуйсуң, кызыкканың үчүн бир ичип көрөйүнчү деп ичип көрөсүң. Экөөндүң кызыккандан баштагансың. Ошон үчүн бир жолу болсо да кылбагыла. Бир жолу чегип көрөм, бир жолу шприц менен сайып көрөм, бир жолу вальске түшүп көрөм, бир жолу өп көрөм, барды бир жолдан башталган. Баардык нерсе бир жолдан башталган. Бир жолу болсо да кылбаңыздар. Оозуңа алган тамак түз эле ашказанга барат экен. Көзүң менен көргөн, кулагың менен уккан нерселер да түз эле жүрөгүңө, ыйманыңа барат. Түз эле. Ошондон эмне кылалы? Этият кылгыла. Өтө этият болгула.
Буга өтө маани бериңиздер. Урматтуулар, кызыгуу сезимиңиздерди туура жака пайдалангыла. Кызыгуу сезим, бардыгыбыз кызыгабыз. Бирок туура жака. Бактылуу жашооңдун ар мүнөтүн баалай бил. Мынандай бөбөңүздөрдү керек болсо буттарын, муну көчүктөрүнөн бери тиштеп эркилетип, "Ей" деп сүйгөн учурубуз бар. А мыналарды карасаңыз, арыктыгын. Урматтуулар, биз жегенибизди сиңире албай кантип арыктасам экен деп Гербалайф бирдемкелер менен жүрөбүз. А булар кантип тирүү калсам экен деген дарт менен жүрөт. Ой, бүгүн ашказаныбыз жегенибизди сиңире албай аптекага ашказан дарысына чуркап жүргөн заманда жашап атабыз. Көбүрөөк жеп коюп, мына тамакты аралаштырып берип, көтөрүлгөн давлениябызды түшүрө албай кыйналып жашап атабыз. Башкалар кантип аман калсан деп жашап атат. Урматтуулар, айрыкча келиндер үйдө эркектин таап келген нандарын, тамактарын ысырап кылбагыла. Таап келип, таяр алып келип койгон нанын паңдатып чирип айырга мусорга асып коюп атасыңар. Келиндер, шаарда жашагандар, мусор ящикке асып койгон наныңды ит жок берде келип көтөрүп кете турган. Айыл эмес. Жөн эле ысырап болуп атат. Алып келди ананы, келинсиң бе? Заматта кара, шундай келиндерди билем. Ери таап келди, ооз дейсин башка. Тигини ооз тирбей сактап алып коет. Не кыласың? Көрүң алып кетесиң тигини. Алып келген нерсени эң тез жедирип түгөткөнгө аракет кылгыла. Үйүңө келген меймандарга коюп бергенге аракет кылгыла. Айрыкча аялдар бактылуу жашаштын эң оңой жолу күйөөңдүн тарабынан келе турган тууган уруктарыңды сыйлаганды үйрөнгүлө. Бизде азыр WhatsApp группада башкада отуруштар бар. Мен кечээ эркектерге да сабак берип атам. Урматтуу эркектер, бизде WhatsApp группада бажалар активдүү жүрөт. Кайын журт тарабы эң сонун активдүү. Бирок өзүң тарап өлүп калган да. Не үчүн өлүп калган? Анткени аерде келиндер ырылдашып турат, ошон үчүн өлүп калган. А биякта эже сиңдилер, бажаларга баары бизге мынтип отурабыз, кандай бажа? Эркектер эркекчерек болгула бир аз. Мен эркектердин өзүнө жараша сабак бердим, бирок келиндер ага эне таттуу болсо мине турган атың көп. Аусындар таттуу болсо жей турган ашың көп дейт. Аусындар таттуу болгула. Аусындар бириң менен атаңдашпа. Не ана деле жашаса болот го, ата энебиз менен. Не биз менен жашашыбыз керек. Келин, көзүңдү ач, айтпа ал сөздү. Эгерде кайнене кайнатаң сени менен жашап аткан болсо, сүйүнгүлө. Келиндер күйөөгө чыга элек туруп шарт коюп атат. Кайнене кайнатам менен жашабайынбы? Жашай турган болсом тийбейм дейт. Шундай заманга келдик, ачык айтайын. Кайнене кайнатам менен жашайынбы? Болсо тийбейм де. Тескерисинче. Билесиңби эмнеге? Кайнене кайната менен жашабаган келиндин үйүндө күндө уруш жаңжал. Күндө уруш жаңжал. Сыртынан карасаң бактылуудай, ичине кирип атсаң андан өткөн бакытсыз жашоо жок. Тескерисинче кайненеңдин колун эне, атоо деп тигин эркелеп койна кирип, энем менен жашасам болсо жашабайм дегиле. Ана ошондой шарт койгула. Бизден тескерисинче. Мурда машинаң барбы? Шулар талап коет. Азы жок, кайнем менен жашабайынбы? Шуну талапка кошулуп калыптырушуларчы момундай. Андай кылбаңыздар. Маани бергиле буга. Өтө маани бергиле. Энем менен жашайм, энеми сагындым, энеме барам. Ана ошондой болсун келиндер. Кирип кет койнуна, эмне кыласың? Кайтар дүйнө. Бүгүн эмне кылсаң эртең балаңдан кайтат, унутпа. Эмне кылсаң балаңдан кайтат. Бар дагы. Оңой олтоң бош келбе. Адам баканы жутатат, мойнунан кармалган өтпөйм деп. Бош келбе келе оңой олтоң. Тор, бош келбе. Атанын уулу деген кеп бар го. Карачай биздин оюнда. Карачы кандай сонун элек. Балдарыбыз топ ойнойт эле го. Азыр балдарыңар топту бармагы менен ойноп жүрөт монтип. Айсында ойноп жүрөт. Biz келиндерге кандай бала жагат айтайынбы? Помпойуп тынч отурган бала жагат. Кутуруп чуркап аткан бала. Чуркаба жөн отур. Ушу кутурган бала жагат. Жок, тескерисинче помпойуп жөн отурган бала оорукчан болот, унутпагыла. Секирсин, чуркасын, деп секир, кирдетсе кирдетсин. Мен сен жууп атасың, стиралка жууп атат го, сен жууган жоксуң го, туурабы? Кирдетсин, жон кой. Айрыкча эстегенди айтып коеюн, келиндер памперс менен баланы чоңойтуп, коомго оорукчан балдарды чоңойтуп атасыңар. Унутпагыла буну. Ошон үчүн памперске жумшаган акчаны кабат-кабат шымдарды алып бергиле. Мажбурлук болуп калганда гана кийинт.
Качан бир жерге уяттуу жерге конокко кирип атасың. Ошондо гана кийдир, бирок анда дагы 2 сааттан ашпасын. Биз 8 саатта чечпейбиз керек болсо. 8 саатта чечпейбиз. Раз памперс керек болсо, памперстин ичине алып салып, жалаяк салып коюп, анан шук этип жанагы чук-чук жабыша турган жерин жабышты кийгиз, балда оңойлуу. Памперс кие берген балдар дагы талтайып мынтип башкача басып калды. Ачык айтайын. Эң жаман жери памперс менен чоңойгон балдар эртең уруксуздук, тукумсуздук балесине келип калды. Ошон үчүн сиздерге билинбейт. Сен ошол кыска мөөнөттө өзүңдүн рахатыңды ойлойсуң, бирок балдарыңдын келечегин кыйратып атасың, сындырып атасың. Ошон үчүн келиндер бар болсо памперси жок кылыңыздар. Ал эми болочок келиндер болсо, келин болор замат, иншалла балалуу болосуңар, памперс алып бербей эле коюң, атасы деп, мошун болсо, сүйүнсүн. Чымчыктын уясы болсо да бузулбасын. Маани бериңиздер. Бүгүн бирөөнүн үйү өрттөн атса, өрттөн аткан үйдү үйлүп сактайбыз. Өрттөн атат үйдү сактайбыз. Пожарный, алло, үй өрттөн атат, сакташ керек. Бирок бирөөнүн үйү бүлөсү бузулуп атса, бузулуп атты, давай дебейбиз да. Бузулуп атса карабайбыз эч кимбиз. Тескерисинче тоюна баргандарды сүйлөгөн сөзүн угуп каласың. Өзү тоюн деле начар көрүнгөнүнө да өзү депчи. Ушундай болуп атабыз. Ошондуктан урматтуулар, үй маанилүү эмес, үй бүлө маанилүү. Бага көңүл бөлүңүздөр. Бирине эл оозунда элек тутсаң ардем айта берет. Илгери бир аксакал монту эшекке небересин миндирип кетип баратса, бирөө көрүп кара, эшек десе эле кыйнап, өзүн өзү эшектей болуп кыйналып жүрөт. Өзү минип албайбы, бала чуркап жүрө берет да дейт экен. Десе, эл ушундай экен деп өзү минип алып кетип баратса, эшектей эле кыйнап өзү минип алып туруп эшектей болуп, жаш баланы жетелеп туруп коюп турайын. Кой эл ушундай дейт экен, эшек экөө минип алса, бул рет көргөндөр эшек десе эле кыйнап экөө тең минип алып туруп, бирөө чөбөгөн жок дегенде. Деп эми кой эл ушундай деген, экөө тең түшүп алып жетелеп барса, даяр эшеге бирөө минип албайбы жок дегенде. Айтор урматтуулар, эл оозуна элек тусаң ардем гана айта берет. Сен өзүңө керектүүсүн кыл. Неберем, мине бер балам, мен кичине басайын де, баалы, укпа эч кимди, башың ортпа сен аларга. Эл оозуна элек тутсаң ардем гана айта берет. Чечимди өзүң чыгар. Ниет абдан маанилүү. Келин, караңыздар. Мен келиндердин эрдигине таң калам. Биз эркектер муну кыла албайбыз, ачык айтайын. Аял зат абдан күчтүү дегенин себеби ошол. Семинардын башында да күчтүү аял жана күчсүз аял темасында баштаганым себеби ошол. Келин, караңыздар. Үйүнөн чыгып бараткан кезде кайын журту бара турган жерине бир эле күйөөсүн тааныйт. Башка эч кимди тааныбайт, Прикинь? Эч кимди тааныбайт, бир эле күйөөсүн тааныйт, болду. Ана жака кетип атат, Бир күнгө кетип аткан жери жок да. Бир өмүргө кетип атат. Өзүнүн үйү, бөлмөсү, тууган уругу, ата-энеси бардыгын таштап ана жака бир өмүргө кетип атат. Элестетип көр. Баргандан кийин кыла турган иштери да дайын. Баланы багам, неме кылам, күйөөмө карайм, ооруган кайынжуртума башканы карайм, эч сыпырам, мунунун баарын кылам деп кетти да мен. Давай. Элестет, Идрис, давай сен кет, кечирип коесуң мен. Шуман. Бирок бул азыркы келиндер эмес, бул мурдакы келиндер болчу. Кеп ушу жерде да, проблема ушу жерде. Баатыр энелер барбы араңыздарда? Энелер, кош келдиңиздер. Баатыр энелер барбы? Have you got? No? Огуңуздар. Мен баатыр энелердин тушундачы, кээ бир тойлордо болом. Акыркы өткөргөн тоюмда бир баатыр эне чыкты, 12-ни төрөдүм деди. Өткөн бир жылы бир тойдо эме кылдым, 18-ди төрөгөн баатыр эне чыкты. Кече бир ай боло элек той апардым, бир келин үйлөнгөнгөндөрүнө 11 жыл болуптур. 11 жылда уже 9 балалы болуптур. 3 жолу катарысынан эгиз төрөптүр. Алардын жентек тоюн үйтөрүнө алып барып бердим, кызмат кылдым. 3 жолунан катарынан эгиз төрөгөн. Карачай. Анан муну айта турган себеби, баатыр энелердин тушунда азыркыдай холодильник болгон эмес, стиральный машина болгон эмес, духовка болгон эмес, пылесос болгон эмес, аристон болгон эмес. Керек болсо отдельно кухня, ванна, душ болгон эмес. Бирок алар баатыр эне болду. Азыркы келиндердин тушунда бүт нерсе бар, Бирок баатыр эне болбой атканына таң калам, Не жүрөсүңөр? Давайте.
Прекратить лениться деп қоймын. Шардың бар. Кир жуасың, жуайсың. Шпыр атасың ба? Жоқ, пылесосымен тартасың, шықтыр. Қамыр қылатасың? Жоқ. Даяр қамырды фрунзескеден сатып алдасың. Түшбара тұйатасың ба? Жоқ, даяр пельмен. Халал бе деп сұрап қойсың адаға. Даяр. Урматтуулар, бар нәрсе. Анда бисмилла. Тигини күйөңдүн акчасын коротуп түгөтө турган эмес, кайра төрөйм деп жүдөтө турган болгачы. Давай. Ден соолук барында төрөп алгыла. Кийин анан кийин балдарыңда бактысына барбанаңдап жашайсың. Мына балама, сенин зерикиң болду, эми бияка алып келейинчи балам, туруп турайм деп. Кандай сону? Ошондон урматтуулар, бала кезимде, жаш кезимде төрөп албаппын да деп өкүнүп отурган толтура энелер бар. Тез шолор менен сүйлөшүп турсаңар, силерге дем күч берет. Сан. Манисиз иш. Убакытты короттум, өттү кетти, өмүрүмдү жоготтум. Куран окуп атып рахат албай атабыз. Куран окуп атып рахат албай калдык. Керек болсо ибадаттын үстүндө туруп толтура нерселерди ойлоп отурабыз. Шайтандын напсинин тузагында оңой эле алданып атабыз. Ошондон кичпейиликке өз напсиңердин кулу болуп кетпештин бирден бир жолу устаттардын этегине жакын жабышкылайм. Башка айла жок. Устаттардын этегине жабышкыла деп атам. Дискотекага, салондорго эмес. Мусулман сулуу болсун. Чач башын карасын, жасансын, бирок күйөөсү үчүн. Сулуулугуна табынып албасын, мен сулуумун. Күзгүн алып, зеркало, скажи, кто красивее в этом мире? Андай эмес. Мусулман жасансын. Аял күйөөсү үчүн жасансын. Күйөөң келатат деп туруп, күйөөң үчүн сонун ресторанга жасангандай, күйөөң үчүн салонго барып прическа кылып келген барбы аял? Это уже сказка, извините меня. Күйөөң үчүн күйөөм келет азыр ресторанга барып салонун жасанып келип кечинде эшиктен ачылып келиң атасы деп кандай сонун агар ошонсоңор бүгүн барыпчы эриң ушундай эми адашкан ошон жалып кетип элет чындап айтайын күйөөң үчүн жасан өзгө үчүн эмес биз кантип атабыз күйөөң жумуштан келет байкуш жыртык пыртык эски тамты кетип калган халатты кийлеп кер жүрөсүң эмне үйгө боло элек колготка гамашың менен жүрөсүң дейт өзүм эрим махрамым го жасан анага дагы сен арбала болуп жүргөн үчүн күйөө сенден кеткиси келип атат эмне дейсиң буга ана күйөөчү жумуштан келген күйөөң эмне үчүн көңүл айнап атат айтайынбы себеби сыртта ишканада отурса стюардессасы болсун, ана же секретаршасы болсун, башка иштеги коллектив болсун, аял заттар менен иштеп калып атат. Кээ бирлери салмаспай кандайсыз деп жакшымам эле. Ресторанга, кафеге чай ичсеңиз, чоң кыз келет дагы, официантка салмаспай кош келдиңиз, кандай тамак жейсиз? Мындай баары күлөт. Аны карап туруп эле үйгө келсе эле, каяктан деген тургузун аны. Элестетей. Эми күйөөң жумуштан келсин, так атасы. Бүгүн менин домолор бар. Биз момолор кылып койдук. Кыздарым, тез чайдап келет да. Ма сага жашоо. Азыр бүгүн сен барып шонтуп койгон эле, күйөөң ойлонуп атат. Тирик менден акча сурайт азырмы? Ошонтип отур. Ошондон келгиле, өзгөлөр үчүн жасанууну токтоткула. Өзгөлөр үчүн боёнууну токтоткула. Күйөөң үчүн салонго барып кел. Күйөөң үчүн жасан. Күйөөң үчүн моданы ал. Күйөөң үчүн кийимиңди. Керек болсо бүтүн формаларын кара. Урматтуулар, ислам шариат жолунда бүтүн нерсени жазып берген. Бүтүн нерсени жазып берген. Ошондон келиңиздер, китеп окуйлу, илимсиз болбойлу. Бүгүнкү болуп аткан бүтүн нерсенин көйгөйлөрдүн бардыгы илим албагандан болот. Урматтуулар, бүгүн айланаңда бомба көмүп коюлган, миналар көмүлүп койгон талада баскандай баскыла, этият болуп, бутуңду мындай коюп көр, жарылып кетпейби анан түз бас. Ушундай сыяктуу эле коомдо этият болуп баскыла. Өтө кыйын заманда жашап атабыз, ачык айтайын. Ошон үчүн момундай заманда айрыкча аялдар сиздерге сунуштайм. Телефон деген балекет, ушак десе, ой, ушинтип эле жатып калдык, жыйыштар койгула үйдө. Кереги жок, аялдар. Бүгүн бир үйдө жашап аткан мурда бизди коом тарбиялайт эле. Ахматтын баласынбы?
Несегін атасын? Бәрі бас деп, құлағын қармап тұр, тәрбиелеп қойып еле олымы. Азыр қоғам емес, үйді 100 метр квадрат үйдің içinde жашаған адамдарды қарасаң, ата телевизор менен, апа телефон менен наркокухняда турат, балдары компьютер, интернет менен бияқта жүрөт, бір үйде жашаған 5 адамдың 5 түрді пикири, 5 түрді көз қарасы, керек болса 5 түрді дини ишеними бар. Bir үй біледі. Ата мұсылман, апаға бәрібір, бала христиан болып кетті керек болса. Шондай болып атады. Ана шондай заманға кіріп келіп атабыз. Ошон үчүн этият болгула. Этият болып жашайлы. Келиңиздер, Facebook'a, интернет, Instagram, соцтармак, YouTube башка не болбосун, балекетиңди чыгарба. Ушак кыйбатыңды чыгарба. Аты оонаган жерде түк калат. Эгерде кире турган болсоң да жакшы нерсе жаз, болбосо кет аяктан. Кирбей аяка. Үйдө толтура китептер турат, окул элек. Үйдө толтура китеби. Керек болсо намазыңдын жаттаган сүрөлөрүндө толтура ката бар. Ошонуңду турлап ал, бирөөнү турлаштан мурун. Өзү турлап алалы. Bir жерде Тайзиге бардым өткөн жылы. Тайзи менен машык атабыз. Ошондо көнүгүүлөр бар. Ошо көнүгүүлөр жасап аткан кезде баягы отургандарда, кыймылдаганда, моолордун бардыгын мо кыймылдагандагы ооруларды сездеди. Анан bir убакта рукуга тургузуп койду. Мына ушундай рукуда турасың. Тегиз сиз мына жердеги оорулардын бардыгын сездеди. Чында эле керек болсо мына жердеги бүтүн дененин кыймылдап атканын концентрация менен намазда да сезсе болот экенне да. А көрсө биз намазды да шашыш менен Алла ушинтип окуп турбуз. Ибадаттын рахатын, ибадаттын даамын да сезбей калдырбыз. Элестеткиле. Ошон үчүн келгиле. Урматтуулар, келиндер айрыкча. Үй бүлөнүн ажырашып атканда эркек өзүнөн өзү кетпейт. Эркек өзүнөн өзү бакырбайт. Үй бүлөлөрдүн бузулушунда эң негизги себеп дагы бирөөсү. Эркек кыялында аялым момундай болсо экен деп ойлонот. Бирок бул ой жөнүндө аялдын кабары жок. Аял кыялында күйөөм момундай болсо экен, азы келат бир момундай кылса экен деп ойлонот. Ал ой жөнүндө эркектин кабары жок. Бул биякта ойлоп жүрүшө берет. Жок, оюңду айтып кой, бул оюң буга айтып кой. Ошентип жашагалачы, оюңду айтып коюп жаша. Атасы бизге момундай кылсаңыз жагат да депчү. Биз эмне кылып атабыз? Атасы мага шуба берсеңиз жагат да деп өл. Шуба берсеңиз жагат да. Ал кимге жакпасын? Бирок ана атасы деген күйөөң бечара күйпүлдөп ишип акчасын араң сени бакканга жетип атса, сен каяктагы шубаны айтасың? Билем жагат бардыгына. Атасы мага эме да мындай сепичка жагат да, мондай жоон чынжырынан алып бериңчи. Жагат ал. Бирок ана байкуш үй бүлөңдү араң багып атат. Сага сепичка берейин деп аракет кылып, али өзүнү багып чоңойткон энесин алып бере элек ана. Сен аял басың менен ойлоносуңбу шу жөнүндө? Сага алып берген буда каалайт. Бирок сен эмес, сенден да улуураак болгон. Өзүн тапкан, өзүн төрөгөн, өзүнүн энесине алып бере элек. Сен аял катары ойлоносуңбу шуну? Ошондон аялдар күйөөңөрдү ардактап, сыйлап жашагыла, сүйүп жашагыла. Үй бүлө биримдик менен башталат. Бир гана ынтымак менен сакталат. Болду. Ынтымак болбосо ыдырайсың, кетесиң, жок болосуң. Ынтымак. Антан ал эрежени айттым. Эртең айтам дейсиңер. 2 мүнөт дейсиңер, болду. Барсын. Алантам. Балдарыбыз балалыгын өткөрсүн. Карзая баштады, Кудайга шүгүр. Кышыбыз кыштай, эми кызыбыз кыздай болсо болду иншалла. Балдарыңар балалыгын өткөрсүн, ай. Балдарыңарга өзүңдүн түшүң жөнүндө сүйлөй бербе. Эптеп акча таап кыйналып атам, сен эптеп контрагыңды төлөп атам. Сүйлөбө муну сен. Анткени сен бала кезиңде окуп атканыңда сени эптеп окутаткан атамдын дартын мен билбейт элем. Чындап айтайын. Мен окуш жөнүндө ойлонот элем, болду. Акча жөнүндө ойлонбойт элем. Кодош жөнүндө ойла. Ата-энең дагы, сен да мен да ата-эне болдук. Бала муну зорго кылдым, муну зорго. Жок, ал бала балалыгын татытуу жашасын. Садиктин баласы да саясаттан сүйлөп отурат. Жинап кой саясатыңды, болду. Үйдө ойногула.
балдарыңарга канчалык көп мээрим берсеңер, баланын мээси ошончолук жакшы иштейт. Балдар ата-эненин сүйүүсүнө тойбой калса, ата-эненин сүйүүсүнө балдар тойбой калса, бала чоңойор менен бирөөдөн сүйүү издеп жашайт, жана батыраак сүйүлүп, бат эле сүйүүнүн курмандыгына чалынып, бат эле ажырашып кете берет. Бүгүнкү үй бүлөлөрдүн ажырашып аткандарынын көбөйүп бараткан себеби ушул үйлөнгөн жаштар бала кезинде ата-эненин мээримине, сүйүүсүнө тойбогондор. Ачык айтайын. Сүйүүнүн кадырын билбейт булар. Анткени бала кезинен көрбөдү да, байкуш суусап сүйүүнүн мээримин эмне экенин билбей жашашты байкуштар. Ошон үчүн энелер, балдарыңарга мээримиңерди бергиле, канчалык мээрим берсең ошончолук мээси жакшы дейт. Ошончолук сүйгүлө, эркелеткиле. Сүйгүлө. Балам, жаным балам, күн эртемен жаным десе, жакшы эртеп турдуңбу? Күн эртемен жакшы эртеп турдуңбу? Ушундай бир назик тоң менен сүйлөшүп, балдарыңарга баладай кыялдарын жандашкыла. Керек болсо, кичинекей бөбөктүн жакшы көргөн оюнчугун сындырып же жоготуп алып ыйлап аткандагы кайгысы чоң эле адамдын жакшы көргөн адамынын өлүмүндөгү кайгы менен барабар. Түшүнүлдү? Кичинекей оюнчугун жоготуп же сындырып, ыйлабай элиңе турган ошондой болот да, бас бияка. Эми элестетип көр. Сен биякта жакының өлүп ыйлабай өлөт деме, бас бияка десиңби кандай болот? Айырма жок. Ошон үчүн баладай жанды, жанды ушунда мейлеме. Атаңа айтабыз, анан буйрса, алып берсе дагы алып беребиз. Атаңа айтам, алып берет дебе. Атаңа айталычы, суранып көрөлү, дагы алып берсе, анда алып беребиз. Болуптур балам. Карачы, атанын кадыры баркын. Жогорулаткыла. Бир аял эмне кылды? Өзүнүн күйөөсү өлүп кеткенден кийин балдары акча сураса, күйөөсүнүн бир кемзилин мыкка илип коюп, апа акча бериң десе, атаңдын кемзилинин чөнтөгүнөн алып ал бар экен дейт. Көрдүңбү? Бала чоңойгуча атасынын кемзинен акча алып, бала кезинен атамдын акчасы төгөнбөйт экен да, атам бай болгон экен деп атасын сүйүп жашады. Өлүп кеткен атанын кадырын баркын кармап жүргөн апалар бар. Биз тирүүсүн өлтүрүп коюп атабыз уже. Балдарыбыз анан эмне дейт? Атам айта берет, баары бир апамдын айтканын кылабыз деп атышат. Ойлонгула. Урматтуулар. Онан дасторкондун четинде, чогул челек кечинде, ата-энемдин андагы айткандары эсимде. Караңыз, бардык нерсе дасторкондун четинде берилген. Бардык нерсе. Энелер, дасторкондун четиндеги чогулушту жанданткыла. Ишканаңда чогулуш барбы? Бар. Тууган урук менен чогулуш отуруш барбы? Бар. Бардыгы менен чогулуш бар. Бирок үйдөгү чогулуш жок, өлүп калды уже. Энелер, өзүбүздүн балдарыбызды жедирип, ичирип, кийдирип, жуунтуруп, уктаттырып тургузуп эле коюп атабыз, болду. Тагыраагы бир нянкага айланып баратабыз. Энелер өздөрүнүн баласына нянкага айланып баратат. Нянка деле бирөөнүн баласын жедирет, ичирет, тургузат, жөнөтөт, айлыгын алат, кете берет. Ана ошондой болбоңуздар. Туруп тур, атаң баштамайынча баштаба. Апаң туруп тур, өзүңүн алдыңан же, кыйшаңдаба, карындашың чачынан тартпа, тийбе, нетпе, бутуң сунба, жамбаштап жатпа. Бүтүн тарбия мына жерде берилген. Бүтүн тарбия шу жерде берилген. Мектепте эмес. Мектепте билим берилет. Биринчи орундагы тарбия үйдө берилет. Ошон үчүн үйдөгү дасторкондун четиндеги чогулушту кайра жанданткыла, энелер. Энелер, баштаңыздар. Бүгүндөн баштап немедилине баштаңыздар. Ырыс алдын тымак. Бастырууну билбеген жолду бузат, башкарууну билбеген элди бузат дейт. Сөздү көрдүңүзбү? Бастырууну билбеген жолду бузат. Кызым менен, менин 3 кызым бар. Апасы менен 4 кызым бар. Менде шундай нерсе бар. Мону глобуста тиги ойной турган эме жерлер бар го. Балдарды ошол жерге апара бербейм. Мен Оштон чыгып кетем да, нары Нокат жолу, Папан жолдорунда тоолор бар. Ошол жерлерге токтоп коем да, жүргүлө деп, тоо таш, бактарды аралап чыгып кетем. Оо, ташты көрүп, ошол жерге барып келесиз. Кет, чыгып кетем. Жасалма нерсенин үстүндө секиргенден көрө, табияттын ичинде жүрсүнчү. Жүр дейм да, мына чөптү терет, көпөлөк учуп кетсе, жаттата коем. Көпөлөк, алыс учпа көкөлөп, келе кой жаныма, бир койнойбуз экөөлөп деп. Жаттадыңбы? Жаттадым. Да, жүр. Ойнажы, табият, жүрчү манандай болсун. Бир күн кыздар менен да макал айтышабыз. Мен эми жаш баланын деңгээлинче макал айтайын деп, макал айтатам, атамдын гана кызым акырында эмне дейт? Чоң кызымдын макалын карап коем. Жакшы адам
бергенин унутуп, алганын унутпайт dedi. Сөз қараң. Сөз макалды угуп отуруп кызым болду. Мен сенден жеңилдим. Молодец дедим да өзүмчө ойлонуп кетип калдым. Макал. Жакшы адам бергенин унутуп, алганын унутпайт. Жакшы адамдар, келгиле. Балдарыңарга эртең жаңы жыл келатат. Салют порк бирдемке белек кыла бербей китеп сатып алгыла. Ал ана, кече мен бардым. Book House деген китепкана ачылып тур, ана жерде. Кирдим дагы, толтура китептер сатып алдым. 2 пакет китеп алдым мен. Жеке өзүм. Бирөөнө барам, жаңы жылга, туулган күнүңө башка дептер. Билем, шарият жолунда жаңы жыл туулган күн жок. Бирок аң сезимге сиңип калган учурда торпорт берербей, жок дегенде китеп окуп, анан кийин окуп секин алып чыгып кетпей ага. Жок, болбойт. Мон өзүңө преграда коюп туруп алба болду. Кирип бар дагы, секин суруп алып келбей ага. Мен эме жолу корунбойм, бирок намаз окутамда болор. Астагфирулла, болбойт. Андай эмес, башым барып. Эже, иншалла, бисмилла. 5 убакыт жок, бир эле убакыт окутамда, мейли анда экөөбүз достош жүрөлү, 2 убакытка өтүңүз, 3 убакытка болобу? Болот иншалла. Анда сизге мен пешим намазын үйрөтөм деп. Секин эле 5 убакыт намазы, 5 айдан кийин карасаң, мен да оронгум келди. Бисмилла, келиңиз ороңуз. Болду бүтү. Не кыласың? Астагфирулла, болбойт, тозокко кийесиң, болду жеме, кетти болду. Койчу. Ислам динин жеңилдеткиле, оордотпагыла, чакыргыла, качырбагыла деди. Келгиле анда. Жеңилдет, оордотпа. Чакыр берген, берген. Анан арак ичсем беле, боло берет деп койбо бирок. Болбойт. Эже, аз ичип алсам мейли, бирок негизи болбойт. Жолу корунбосом да намаз окуп атам да, намаз окусаң боло берет. Сенден шуну сурады да. Жолу корунбосом да, бирок намаз окусаң боло берет. Боло берет. Тагыраак эмне? Ачык-чачык жүрөт экен. Намаз окуп атканда жолугуңар окуп атат. Боло берет деп сурады да. Ооба болот. Сен кайсыга жооп бере атасың? Жолу коруп, шу жерде окусаң болобу деп атат. Шого жооп бере атасың. Сыртта ачык-чачык жүрсөң боло береби? Жок, кызым. Bir kız atasından soradı. Ata, denimdin kança jerini açık kiyineyim? Atanın cevabı kara. Kızım, kıyamatta tozoktun otuna kança jerin kүйüşüne çıdasan, oşunça jerini aça ver dedi. Жоқ ошондой. Hormatlılar, kelingizler. Analardın çaçına aylanadagı namahram erkekler tamşanıp suktанып карап атса, senin joluğundun içindeki çaçına perişteler suktанып карап атат. Айырма бар. Жоңгой аларды. Бүтүн денесин чечилип чыгаса да жоңгой. Аларга теңелбе бирок. Сен Кудайыңдан калба. Баары жакшы болот. Бириңди бириң бул күнү укпай калган замана, телефондун ичинен чыкпай калган замана. Эдирес акындап кой. Олантам. Туңгуюкта калсак да чочубайбыз. Толкунданып бир китеп окубайбыз. Жакшы адамдар жанашып жардам кылып, колун сунса таң калып чочулайбыз деп. Урматтуулар. Эй, жакшы адамдар жаныңа келип, кел мындай кылашы, чочулап, эмнени калып атат экен, эмнени калып атат, түшүнүп жүрөбүз да. Бүгүн мени кыйнаган нерсе, көчөдөгү бомуш менен бомуш, алкаш менен алкаш тил табышып кошулуп кеткен үлпат болуп отурат аналар. Жакшы адамдар кошула албай жүрөбүз, бири-бириз менен. Кошулайлы болду, биргеле. Идеологиялык багытыбыздан биргеле болду. Билесиңерби? Бактылуу үйдө, бактылуу үй бүлөдө эрдин да айтканы болбойт. Бактылуу үй бүлөдө аялдын да айтканы болбойт. Бактылуу үй бүлөдө Алланын айтканы болот. Алана. Алла де, бисмилла де, сенден өткөн бактылуу адам жок. Бактылуу жашаңыздар иншалла. Кээ бирибиз балкадай, кээ бирибиз мыктайбыз, кээ бирибиз тактадай кагылып унчукпайбыз. Илгери мык балкага арызданат экен Малатоко. Сен мени ура берип башымды оорутуп салдың дейт. То есть тактай арызданат экен мыкка. Эй, мык, сен мени тешип салдың дейт. Мык, сен мени тешип салдың десе, мык айткан экен. Эй, сен менин башыма тийген соккуну билбейсиң да, билгениңде мени жаман көрбөйт элең дейт. Түшүнүп атабы? Андыктан ар бир адамдын өзүнүн бэкграунд аркасында толтура түйшүгү бар. Ар бир адамды өзүңдүн акылың жетишинче жаман көрүп отура бербе. Жөндөн жөн жаман көрбөңүздөр. Адамдын акылы жеткен нерсени гана көрөт. Дагы да көбүрөөк акылды талап кылган нерсе мурдунун учунда болсо да көрбөйт аны.
Ага акыл жетпейт. Ошондон эмне кылыңыздар, акыл жеткен нерсени гана көрөбүз. Адан ашчаны көрө албайбыз эч качан. Эгерде жумуртка сырттан тийген соккудан улам сынса, анда ичиндеги жөжөгө жашоо бүтөт. Сырттан сындырып койдук да биз. Эгерде жок, жумуртка ичинен сынса, анда жашоо башталат. Жөжө өзү сындырган болот. Түшүндүңүзбү? Ошондон эмне кылалы? Чоң өзгөрүүлөр ар дайым ичкериден башталат. Жаңы жашоону кааласак, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өз нафсыңды өзүң сындыр. Өзүң сындыр. Балдарыңыздарды, урматтуулар, өзүңдү өзүң сындырып, өзүңдү өзүң тарбияла. Эч ким сырттан келе турган акылды пикирди уга бербейт. Өзүң билип алчы деп жаман көрөбүз биз. Өзүң каралып, акыл үйрөтөт мага. Кече эле жүргөн элең аман деп ушуну жаман көрөбүз. Чын, напс шундай экен. Бирок эмне кыл, өзүңдү өзүң сындырып, напсыңды талкаласаң, анда бул пикирди өзүң кабыл ала бересиң. Антсе дагы бүгүн өзүбүздү өзүбүз тарбиялаш өтө кыйын. Ошондон напсыбызга кул болуп кетпештин бир гана жолу өзүңөргө устатты карамап, этегине бекем жабышкыла. Башка жол жок уже. Досум дебегиле, досуң да сага окшош бирөө. Устаттарды кармагыла. Bir haftada bir жолу же башка болгон сабагыңарды бекем кармагыла. Урматтуу апалар, аталар, улуу муундар, университет жашооң бүткөн болсо дагы, балаңа тарбия берүү үчүн сен да бир нерсе үйрөнүп турушуң керек. Адам өзү дене менен рухтан турат. Дене тамакка тоет, рух сабакка тоет. Biz дене тойсун деп 3 маал тамактанып жүрөбүз, бирок рух тойсун деп 3 саат китеп окубайбыз керек болсо, 3 маал сабакка барган жокпуз керек болсо. Ане окуп бүткөнмүн деп университетте кыйрат койгонсо отурабыз бүгүн. Жок, апалар. Университетти бүткөндөн бери денебизди багып келе атабыз, бирок рухубузду баккан жокпуз. Рухту да багыш керек сабак менен. Ошон үчүн устаттарды карманып, сабагыбызды илимибизди алалы. Илимибизди алалы. Сөз түрдө. Адам ана шундай кылып тарбияласын өзүн. Болбосо өтө кыйын. Сүйүү кыянатка чейин болот. Сүйүү кыянат кылсаң болду, сүйүү бүтөт уже. Ал эми достук кыяматка чейин болот. Чыныгы достук ушундай. Достун түрлөрүн айтайын силерге. Бай дос карызыңды көтөрөт. Бай дос карызыңды көтөрөт. Балбан дос ташыңды, ооруңду көтөрүп берет. Тамашалуу дос көңүлүңдү көтөрөт. Бирок чыныгы дос ал табытыңды көтөрөт. Биз кайсы бирин карап атабыз, ар бирин карап коюңуздар. Достуктун 4 түрү бар. Биринчиси тамак сыяктуу достор бар. Тамаксыз жашай албайсың, аларсыз да жашай албайсың. Ушундай достор бар. Достун экинчи түрү дары сыяктуу. Ооруганда сөз дарын издейсин, көңүлүң чөгүп дарттанып атканда да баягыдай дарыдай досуңду издейсин. Ошо менен дартташасың. Болбосо кыйналасың. Үчүнчүсү аба сыяктуу. Абаны көрбөйсүң, бирок дем аласың. Ушундай достор бар. Күндө көрбөйсүң. О, айда жылда бир көрөсүң. Бирок ошол досуң менен көрсөң, бир рахат алып жырга аласың да, деп. Ал эми 4-чү, алар ооруга окшош. Канчалык качсаң, ошончо жабышып келе берет сага. Башыңды оруп салат, Алар көлөкө болот. Күн батты уже таппайсың аларды. Бир проблема болду, жаныңа келбейт ошолор. Айтор, дос дегенде чегарлап алгыла өзүңөргө. Караңыла, физик Ньютон шундай бир илим алам деп, өзүнүн иштөө бөлмөсүнө киргенде 3 күн чыкпай коет эле. 3 күн чыкпай коет эле. Өзүнүн илим менен болуп изденип отуруп, тамак жегенин унутуп коет эле да. Башы ооруп кеткенден анан курсагым аш турбайбы деп эсине келет эле. Көрүнгөн менен достошуп жүрө бербегендин айынан, китеп окуп илим изденүүчү менен боло бергендин айынан, анын достору да аз болгон. Урматтуулар, бизде дос дегенде сөз түрдө бир партада отурган классташ деп түшүнөт экенбиз. Жок, дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Дос болуш үчүн бир класста окушуң да шарт эмес. Дос болуш үчүн акыл, пикир, ниетиңдин, максатыңдын, багытыңдын бир жерден чыгышын өзү достукка жетерлүү. Дос болуш үчүн түшүнөрү болду. Демек, жашың теңби, шуну ойлоно бербегиле. Эгерде сен жылмайсаң, жылмайыңыздар, музурай отурат, жылмайгыла. Болот экенсиздер, жылмайгыла. Ана тиши жок жылмайсаңар,
Эгерде сен жылмайсаң, анда алам жылмаят. Алам жылмаят. Жылмай ала. Өзүбүз жылмайып, өзүбүз бактылуу жашамайынча эч качан биздин жаныбыздагы башкалар жакындарыбыз бактылуу болбойт. Унутпагыла. Биз бирөөлөрдү моундай кыл, моундай өзүбүз кыла алабыз аны. Балам өзүң бактылуу бол биринчи. Анан бактылуу болот ал. Балаңа ичпе дедиң, өзүң да ичпе. Анан ал ичпейт. Чекпе дең, өзүң да чекпе, анан чекпейт. Ушак гыйбат сүйлөбө де, өзүң да сүйлөбө анда, анан сүйлөбөйт ал. Misal üçün, kelin kolunlardı götürgülü. Geliңizdер mına sömöýüňerdi görsetöbüz, sömöýüňerdi. Sömöý deyim. Oy, sömöý, mına sömöý. Men oram monçuru deyim. Kuduşunday da, men balaga sömöýüňdi götür balam bop turdu, özü basbarmak götürüp жүрөбүz da. Tagırağı içpegin bop turdu, özü içip жүрөbüz. Çekpeginde özü çekip жүрөbüz. Kuduşunda elenirse. Hormatlılar. Bala boş turgan egin talası siyahtı. Emnen eksen oşan alasın. Boş turgan egin talasına jügörün egip hiç kaçan orduna kartoşka kazıp albaysın. Baldarıňar siler kaalagандай çoňoýboýt. Baldarıňar siler tarbiyalaganday çoňoýot. Bardygız kaalasaganda bardın balası prezident bolboýt bile. Demek kaalagan emes, tarbiyalagan manilүү. Oşontan hormatlılar, keliңizdер men şu jerde seminarımda toktatom. Keliңizdер özüz baktılуу yaşaşты öýreneli. Özüzdü baktılуу sezip yaşagandy öýreneli. Gündö geçinde jatarda Kodayga şükür dep turup, bugünkü sağa karata bolgon tуура эмес pikirlerin baaryn jelkiňen öçürüp taştap, bugünkü bolgon seni kapalganlaryň bardygyn keçirip taştap, anan jatyp öýren. Egerde pozitif menen jatsaň, erti menen pozitif menen turasın. Başyňdy ortup oýlanyp, sığılıp jatsaň, erti menen de baş orun ketelek bolat, çönüp turasın. Bul turgan söz. Oorunun en köpü 80% oy arkılуу gelet. Bir adamga 40 gün jindi deye berseň, 41-nji günü men jindimin dep kalar. Çındap aýtaýyn. Oşondan endi alasyň, oy arkılуу, bardyk nerse oy arkılуу. Buna bizim bu жерде şakirt kızlar. Ejike. Şakirt kızlar eksperiment ötkürdi. Bir üyge, bir suunu biyaka, başka bölmege janında emes, janında kılganken eksperimenti okşabay kalıptır. Bir üydü biyaka, bir üyge, dağı iki idişke su koyup, mına idişteki suga jalan jakşı nerselerdi süylep, narkı idişteki suga jalan jaman nerselerdi süylep, eşik apçıgıp toңdurup koygan eken, mına tup-tunuk toңup, narkı kapkara bolup toңuptur. İşemesеңizdер, bugün üyge barıp, bugün kılgılandı. Bir fakultetdiki aябай kapkara bolup kettir, bir fakultetdiki ança kara boluptur. Көрсө тигилер катуу сөг албаган окшойт да. Өтө жамандай албаган да бечара шакирт ком. Сен жамансың, шулай айткан болсо керек деп ойлойм го. Эгер мени айттырганда барбы? Негри чипкесе керек анан тоңгонда. Айтор урматтуулар. Өзүңөр бактылуу сезмейинче эч качан өзгөлөр тагырага жаныңардагы жакыныңар бактылуу болбойт. Бактылуу сезбесе кала. Жашоодон рахат алып жашашты үйрөнгүлө. Мен бактылуумун деген ишен. Бактылуусуздарбы? Майып адамдар бактылуумун дегенден кийин биз алтсан аман туруп бактылуумун деп айта албасак, анда бул айып болот. Ошондон Кудайга шүгүр деп жашагыла, мал дүнүйө байлыктын артынан куубагыла. Жарым жыкат деген ыр, аялдар жаттап алыңыздар. Çarçap gelse öz güyösü cumuştan, ayalдар бар acıldашып uruşkan, tamak berip çay berünün orduna takıldatıp mesin jeşip turuşkan. Başыңды iyi, başçı bilgin eriңde, бар ömürde бар janыңça ulukta, joldoşuңdu jakşı tossoň jaratkan, jarım jıkat soğum beret, unutpa. Ana şondoy. Jakşı toskula inşallah. Pikiriňerge köňül burgula. Pikiriňeri sözge aylanat. Sözüňerge köňül burgula, sözüňer kıymıl hareketke aylanat. Hareketiňerge köňül burgula, hareketiňer münözge aylanat, münözüňerge köňül burgula, münözüňer taqdyryňardy tüzüp koýat. Hormatlylar. Pikir, bardyga pikir. Jılmaýyp, jakşı, ey, berip atsaň da jılmaýyp içip goýasy dep öldür. Jılmaý gala. Biroq jılmaýyp. Peýil öte manylүү. Şunday söz var. Atın jaman bolsa satıp kutulasın. İtin jaman bolsa atıp kutulasın. Koңşuň jaman bolsa köçüp kutulasın. Ayalyň je güýöň jaman bolsa ketip kutulasın. Birok peýiliň jaman bolsa netip kutulasın. Peýil. Gördüňizmi? Peýil. Munuň doguna. Antpesek bolboýt.
Горбатова гроб исправляет деп коет го. Ал башка, ал Горбатыйга айтылган. Бирок пейилген эмес. Пейилди да оңдосо түздө болот. Анын үчүн сөз түрдө жакшы адамдарга жанашкала. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн. Үй бүлөлөр да мезгил-мезгилинен ооруп турат. Ошол ооруп аткан үй бүлөнү заматта кирип дарылап калбаса, карлык жашына жетпей өлүп калат. Үй бүлө да мезгил-мезгилинен ооруп турат, урматтуулар. Ошондуктан эмне кылыңыздар? Келиңиздер, үй бүлө бекем болсун десеңиздер, анда өзүбүздүн жан дүйнөбүз ток, пейилибизди түз кармайлы, аны баар боло берет иншалла. Байлык дүйнөнүн артынан куубаңыздар. Тапканга канагат кылып, бүгүнчө кечки араба түртүп болсо да бир пакетке 4 нан салып келсем, үй бүлөмдү багып атамбы? Менден өткөн бактылуу адам жок. Кудайга шүгүр деп иншалла. Бар тамагың болуп атат. Исрапкерчилик маселесинде да токтойм. Урматтуулар, үйүңүзгө куда келет экен, же коңшуң келет экен, же энең келет экен, же көптөн күткөн сыйлуу коногуң келет экен деп дасторконду толтура жасап атабыз. Биринчиден көп исрап кылбаңыздар. Бирок мен чыныгы исрап эмне экенин айтайын. Мисал үчүн, өзүңөр үйдө отурганда бир тамак жасайсыңар болду. Бирок мейман келет экен деп 2 тамак жасап атасың. Бул мейманга болгон урматсы. Бу жерде исрап жок. Мейман келет экен деп 4 нан алып дасторконго койдуң. Өзүң отурсаң 1 нан менен отура бересиң. Бирок мейман үчүн урмат сыйдын белесиң. Бу жерде исрап жок азырынча. Исрап качан? Бул эми келген коноктун урмат сыйы менен жасалган дасторкон деп түшүнгүлө. Эми аялдар исрап качан болот? Качан гана сен жасаган моно торт, салаттардын, ширинттердин бардыгы меймандар кеткенден кийин жеелбей таштандыга ташталса, ушул исрап болот. Жегенге жарактуу болгон тамактарды ачытып, айнытып, таштандыга ыргытып ийип, жок кыла турган болсоңор исрап болот. Конок кеттиби, мынаны жей албайсың, көзүң жетеби, заматта кимге берейин? Кое туруңуз, атасы могу жерге апарып бере калалы. Кошуна турган, өзүңдүн жаныңда турган муктаж болгон үй бүлөлөрдү, болсо жаныңда турган студенттердин квартирасын, жатаканаларды билип алып алгыла дагы, заматта момундай болгон учурда ошо жака жеткирип берип үйрөнгүлө. Исрап кылбагыла. Качан гана мынол жегенге жарактуу болгон тамакты жебестен жөн эле айнытып, кычытып, ыргытып берсең, ушу исрап болот. Дагы ушу нерсени айтайын, исрап темасында. Мынол жерде тамак турат, бир чыны тамак. Жарымын жеп тоюп калдың. Исрап болбосун деп, толук жеп коеюн деп, өзүңдү зордо отуруп жейсиң го, ал уже ден соолуктун исрабы пайда болду уже. Ашказандын исрабы пайда болду уже. Түшүнүп алдыбы? Ошон үчүн ашказанды 3кө бөлүү керек эле. Биз 3кө бөлбөй койдук. Оптум занят. Чын. Урматтуулар, аялдар айрыкча үй бүлөдөгү исрапкерчилик темасында көңүл буруңуздар. Аялдар, эне чоң мектеп. Аялдар күйөөсүн кошо тарбиялап коет. Чындап айтайын. Азыр эркектердин барды апаң билет деп отурабыз биз. Чындап айтайын. Апаң билет, апасы деп, апасы эмне десе шуну кылып жүрүп коесуң. Биз шунтуп калдык. Демек аялдар бүт нерсе менен, бир колу менен бешикте, бир колу менен дүйнөнү тербетип аткан аялдар. Ааламдагы проблема бул аял заттагы проблемадан улам келип чыгып атат. Унутпагыла.